Түрдө бүгүн 21 июнь. Бүгүнкү күндүн темасын биз кесиптешибиз менен кеңешип экстремалдуу эс алуу деп тандап алганбыз. Ооба. Негизи эле ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер кандай экстремалдуу эс алуунун кандай түрлөрүн билесиздер? Биз менен ой бөлүшүңүздөр. Биздин WhatsApp каналыбыз иштөөдө. Андыктан бүгүн 2 саат бою биздин темабызга байланыштуу аябагандай кызыктуу конокторубуз бар. Биздин катарга кошулуңуздар. Бизге келип калган коногубуз менен тааныштырсак, мына ушундай саякат агенттиги Travel Easy саякат агенттигинин негиздөөчүсү Бексултан Маратов. Кош келдиңиз. Саламатсызбы кутмандуу таңыңыз менен? Кутмандуу таңыңыздар менен. Таңкы маанайыңыз кандай? Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдык. Эртең менен туруп сиздерге эле сразу жол алдык. Жол тыгындарына карабай кечикпей келгенге аракет кылдык. Колдон келишинче. Абдан жакшы. Бексултан, алгачкы эле суроо, мына ушул Travel Easy'ни ачуу демилгеси качан пайда болду жана ачылганына канча убакыт болду? Travel Easy туризм агенттигинин ачылганына 3 айдай болуп калды. Демилге мен тараптан болгон. Өзүм туризм жакка аябай эле жакынмын, анан биринчи биздин походторубуздун бири бул Алматыга поход болуп калды. Анан өзүм барып келгенден кийин эмнеге адамдарды алып барсак болбойт болду экен. Мисалы, барып көрүп келсек, биздин балдарга да жакшы болот эле. Биздин жаштар барып башка мамлекетти көрсө дагы канчалык колдон келишинче арга жерге туризм кылганга аракет кылып, анан чогуу балдар менен баштадык эле да. Анткени биздин биринчи урааныбыз Travel Easy бул саякаттоо жеңил, мисалы. Анан канчалык жеңил кылып, ошентип адамдарды туризмге алып барып келгенге аракет кылып атып эле ошентип компания пайда болуп калды да. Абдан жакшы. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз сиздерге эске сала кетели. Бизден алыстабаңыздар. Алдында биз мына ушул Travel Easy туристтик агенттигинин каалаган бир саякатына чакыруу, бир кишилик чакыруу баракчасын ойнотобуз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Төмөндө биз суроону кайталап өтөбүз. Мына ошол суроого туура жооп берсеңиздер, сиздерге мына ушундай Travel Easy компаниясынан кайсы бир саякатына, сиздер каалаган саякатка барып келе аласыздар. Андыктан чамдаңыздар. Чамдаңыздар. Бексултан, бул өзүңүз жашсыз, анан мындай туристтик агенттикти ачууга кандай коркунуччу болдубу? Ооба. Тобокелге баруу дегендей. Коркунуч болот. Мисалы, адамдарды чогултуп башка мамлекетке алып баруу бул чоң жоопкерчилик. Анан баарын милдетин алып алгандан кийин аябай жоопкерчиликтүү жумуш болот. Анан биринчи жолу барганда эле Алматыга 86 адам топтолуп бардык. Анан чек ара өтүп атканда проблемалар пайда боло баштады. Анан ал жерден стрессовый ситуациялар аябай көп болот экен. Анан жоопкерчилиги көп, бирок канчалык жоопкерчилик көп болсо дагы туризмдин жакшы жактары көп да, ошон үчүн колдон келишинче баарын жеңгенге аракет кылып жумуш кылып жүрөбүз, мисалы. Анан жоопкерчилик жактан жаш сыңарго деп кээ биркилер кичине ишенбейт, кээ биркилер келип, силер жаш балдар турбайсыңар, барбай эле коелукчу деп кетип калат, мисалы. Ошонусуна карабай азыр юридический документацияларды жасап, сертификат алып, канчалык адамдардын ишеничине киргенге аракет кылып жумуш кылып атабыз. Абдан жакшы. Ошол жогоруда айтып калдыңыз, баягы чек арадан өтүүдө кыйынчылыктар болду депчи бир аз. Ушул саякатка чыгуу үчүн эмнелер шартталат, эмнелер керектелет? Мисалы, Алматыга бизге жума сайын сити тур болот. Ал жерге барыш үчүн эгер сизге 18 жашка толо элек болсоңуз, ата энеңизден доверенность деп коет. Доверенность алыш керек. Эгер сизде паспортуңуз жок болсо, свидетельство менен анда вкладыш алыш керек. Ошол эки документтин негизинде эле чек арага барып келсе болот. Эгер сиз 18 жаштан улуу болсоңуз, анда ID карт менен эле барып кайра кайтып келсеңиз болот. Абдан жакшы. Эми Бексултан, биз бүгүн экстремалдуу эс алуу деп тема кылып алдык. Биздин эфирибиздин темасы мына ушундай. Билишибизче, сиздер ат менен сейилдөө, параплан жана ошондой эле рафтинг менен да саякаттоого барат экенсиздер. Мына ушундай эс алуу жолун көбүнчө канча жаштагылар жана кимдер тандап алышат? Экстремалдуу эс алууну көбүнчө офисте иштегендер тандап алат негизи эле. Туризмди көп эле офисте иштегендер тандап алат. Анткени алар күндө эле баягы компьютердин алдында отурат, анан тажап кетет, күндө эле баягы бир эле жумушту жаза берет, анан экстремалдуу эс алгысы келет, мисалы. Анан бизге чалып ушундай деп барып келишет. Анан экстремалдуу түрдөрдүн парапланга көбү жаштар, анан офисте иштеген 25ден 30-35 жашка келип калган адамдар. Ошону көбү экстремалдуу эс алууга барат. Сити турларга үй бүлөсү менен баргандар көп. Мисалы 25 жаш балдар дагы көп. Ал жерде ар кандай контингент. Экстремалдууда көбүнчөсү 25ден 35 жашка чейинки офисте иштеген адамдар.
Эң сонун. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин чакыруу баракчасын ойнотууга убакыт келип жетти. Бул Travel Easy саякат туристтик агенттигинин сиздер каалаган саякатка акысыз барууга мүмкүнчүлүк бере турган сертификат. Ал эми биз суроону жарыялап өтсөк, Пирамида каналы канчанчы жылы жана качан негизделген деген суроого туура жана так биздин WhatsApp номерибизге SMS жиберген алгачкы телекөрүүчүгө биз мына ушул сертификатты ыйгарууга даярбыз. Андыктан чамдаңыздар. Суроону кайталап өтөм. Пирамида каналы канчанчы жылы жана качан негизделген деген суроо. Сиздерден жоопту күтөбүз. Сөз түрдө бизге Ал эми маек кезде улантсак. кат жолдоңуздар. Айтсаңыз, негедеги эле Кыргызстандан жана Алматыдан башка дагы тышкары кайсыл жактарга саякаттоо пландары бар? Азыркы тапта 27-июльдан 30-на чейин Астанага экспого барып келебиз, Кудай буйрса. Анан августтун баштарында Ташкентке. Ташкент, Самарканд эки шаарга. Акырындан Орто Азия, башка жерлерге кичине өнүгүп бара баштадык. Ошо Ташкент, Самарканд деп калса, ал жактарга бир күндүк эле болот да? Жок, Алматыга бир күндүк, Астанага 3 күн, Ташкент менен Самаркандка 4 күндүк турлар. Мындан жакшы. Бексултан, сиздердин Travel Easy агенттигинде канча киши эмгектенет жалпысынан? Азыркы учурда менден тышкары 8 адам эмгектенет. Ал жерде гидтер бар, фотограф, графический дизайнер, эмелер бар. Суроолорго жооп берет телефон боюнча. Анан клиенттер менен иштешкен адамдар баары биригип 8 адам. Мен ойлогом, аябандай көп баягы иштешет экен деп. Болгон 8 адам экен, 8 адам жетишет. Ошондой чоң жумушту жасап жатат. Эң сонун. Мисалы, сиздердин топко кошулгусу келген бүгүнкү күндө мына ошол туризм багытында билим алып жаткан жаштар, мен да ушундай команда менен иштесем деп кыялданган жаштар сиздерге кантип кошула алат жана алар кандай билимге, кандай сапаттарга ээ болушу керек? Эң башкысы стресс абалына туруктуу болуш керек. Биринчиден, анан адамдар менен сүйлөшүп, туризм жакшы көргөн адам болсо эле бизге келе берсе болот. Анан кантип келсе болот? Бизге кошулуунун жолу эң эле оңой. Бизге өзүбүздүн Instagramдагы баракчабызга же Facebook'тагы баракчабызга жазып, биз менен байланышса эле биз албетте жолугуп, колдон келишинче командага алганга аракет кылабыз. Эң сонун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз эске сала кетсек, бизде мейманда Travel Easy туристтик агенттигинин негиздөөчүсү Бексултан Маратов. Ал эми биз мына ушул Travel Easy туристтик агенттигинин сиздер каалаган саякатына бир кишилик чакыруу баракчасын ойнотуп жатабыз. Суроого жооп бериңиздер жана мына ушундай чакыруу баракчасын утуп алыңыздар. Мен суроону кайталап өтсөм, Пирамида каналы качан негизделген деген суроого туура жооп берген телекөрүүчүгө ыйгарууга даярбыз. Андыктан чамдаңыздар. Биздин WhatsApp номерибиз аркылуу жооп узатсаңыздар болот. Биз чыдамсыз менен сиздерди күтөбүз. Сөз түрдө. Бексултан, негизи сиз өзүңүз экстремалдуу, бүгүнкү тема боюнча суроо, экстремалдуу эс алууну жактырасызбы? Албетте. Баары жактырса керек экстремалдуу эс алууну. Анткени бул жаңы күч, жаңы дем. Эс алуунун башкача түрү, ал жерден эс алганда өзгөчө эмоциялар болот. Баары жактырса керек. Мындан жакшы. Кайсыл түрү менен эс аласыз, экстремалдуу эс алууну? Экстремалдуу эс алуунун азыркы тапта мага эң эле жакканы бул параплан менен учуу болуп турат. Анткени тоого чыгып параплан менен ылдыйды көздөй учканда, учуп баратканда аябай башкача эмоциялар болот. Өзүңдү чымчык сыяктуу сезип, учуп атам деп жерге карасаң алыс жер. Аябай башкача эмоциялар болот ошол экстремалдуу түрдүн. Эң эле кичине коопсуздуу, безопасный деп коет. Безопасныраагы ошол параплан азыркы тапта. Жакшы. Ушул саякаттоо учурунда бул сөз түрдө баягы кызыктуу окуяларга кабылат да. Ошондой бир окуялардан айтып бербейсизби? Элге кызык болсо керек. Кызыктуу окуялар негизи ар бир походдо эле болот. Акыркы жолу биз көлгө тур жасадык 2 күндүк, анан эртең менен келдик балдар менен. Маршрутка токтоду, адамдар отуруп атат. Анан бир эле адам лишний болуп калат. Эсеп карайбыз, списокты карайбыз, баары эле туура. Ичине кирип санасак деле баары туура, бирок отуруп келсек бир орун жетпей калып атат. Анан чала баштадык, чалсак телефон албайт.
Анан 2 адам бар эле да, Айгерим анан Калия деп. Анан Калияга чалып, сиз каяктасыз десек, мен азыр жолдо келатам дейт. Подружкаңыз десе, ал да жолдо келатат деп коет. Анан биз аларды издеп жүрөбүз, көрсө Айгерим эбак эле маршруткага кирип отуруп алыптыр дагы, бизге айтпайт. Телефон чалсак албайт. А биз аны эсепке албай эле бир жактан балдар болуп жүрүп калып, эмне болгонун түшүнбөй жүрүп. Ошондой кызыктуу окуялар болот. Алматыдан кээкилер мега-центр, торговый центрге киргизе берсең, кегесте выход таппай ичинден чыгуу таппай адашып жүрүп, анан аларды издеген учурлар болот, ар кандай кызыктуу учурлар болот ар бир походдо. А ушул саякатка мисалы баруу үчүн кардарлар канча күндө баягы чечилет ошол маселе, канча күн даярданыш керек? Кардарлар өзү негизи 4-5 күн Мурда бар. эле бизге реклама берилет, анан алар бизге чалып эле билет бронь кылып, келип билет сатып алат офистен. Ошентип 3 күн. 3 күн. Жакшы. Сонун ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге кат жолдоңуздар WhatsApp каналы аркылуу. Бизде конокто Travel Easy туристтик агенттигинин негиздөөчүсү Бексултан Маратов. Биз сиздерге мына ушундай Travel Easy туристтик агенттигинин каалаган бир саякатына бир кишилик чакыруу баракчасын ойнотуп жатабыз. Андыктан чамдаңыздар, суроону кайталап өтөлү. Ооба. Пирамида каналы качан негизделген деген суроого туура жооп айткан биздин телекөрүүчүгө мына ушундай сертификатты ыйгарууга даярбыз. Андыктан чамдаңыздар, убакыт өтө тар, эң биринчи болуп ким туура жооп берген гана телекөрүүчүгө ыйгарууга даярбыз. Ал эми биз Бексултан менен маегибизди улантсак, Бексултан, негизи сиздерге чейин дагы бир биз жаш мына ушундай туристтик агенттикти чакырганбыз. Алар да сиздер сыяктуу, бирок алар Кыргызстан ичинде саякатташат экен. Ал эми сиздер чет өлкөлөргө, коңшулаш өлкөлөргө чыгып жатасыздар. Сиздердин команда демек чет өлкөлөргө чыгып жаткандан кийин чет тилдерин да билген, өзүнчө бир Өзгөчөлөнүп турса керек. Өзгөчөлүктөрү болушу керек. Командага алып атканда биздин гиддерибиздин баары англис тил билет. Мисалы биз менен көп туристтер салат, чет өлкөдөн келген туристтер бар. Алар да биз менен Алматыга барат. Анын баары англисче гана сүйлөйт, анан колдон келишинче алар менен сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Биздин гиддерибиздин баары чет тил билет. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Сиздер Кыргызстан ичинде да саякаттап көрдүңүздөрбү? Ооба, Кыргызстан ичинде 3 айдан бери биздики чет өлкөдөн тышкары Кыргызстан ичинде да саякаттар бар. 2 жума мурун Сары Челекке 3 күндүк турга барып келдик. Андан башка 2 жума мурун Көлгө 2 күндүк турга барып келдик. Кыргызстан ичинде Аламединский ущелье, Аларча, Эловый каньону, Кыргыздын ичинде внутренний туризм дагы биздики өнүккөн. А ошо биздин эмедеге туристтик жактарга биздин шаар четине чыкканда көбүнчө кайсы улуттун элдери, балким чет өлкөдөгү дагы жарандар дагы саякатка чыкса керек биздин кыргыз жерине кызыгып? Ооба, көбүнчө булар немецтер, Чехиядан келген кыздар бар, алар бул жерде окуйт. Анан Айсик деген жанакы неполитический организация бар, ошол жердеги туристтер көп биз менен саякаттайт. Ал жерде Батыш Европадан келген адамдар. Абдан жакшы. Түшүнүктүү. Бексултан, мына ушул чет элдик туристтер деп калдык. Аларга көбүнчө Кыргызстандын эмнеси жагат? Кыргызстандын кооздугу жагат, мисалы. Алар биздикиндей тоо көргөн эмес, биздикиндей таза суу, абасын көргөн эмес. Аларга бүт эле жери жагат. Анан биз менен жүрүп, аябай сулуу экен, аябай жакшы экен. Мен канча мамлекет көрүп жүрсөм дагы Кыргызстан эң жакшы экен деп айтышат да. Түшүнүктүү. Бизге каттар келүүдө, бирок туура эмес каттар келүүдө. Жаңыртып өтсөк, аягы 39 менен аяктаган абоненттен 27 декабрь 2008 жылы негизделген дейт. Туура эмес, кайрадан ойлонуп, изденип, бизге кат жолдоңуз, балким туура болуп калат. Travel Easy компаниясын, туристтик компаниясын тарабынан чакыруу билетин утуп алыңыз. Суроону кайталап өтсөк, Пирамида каналы качан негизделген деген суроо. Биз жооп күтүп алууга даярбыз. Ал эми биз Бексултан менен маегибизди улантсак. Ооба. Суроо абдан баягы эми кыйын болуп жатат окшойт. Негизи суроо абдан келмек эле. Айтсаңыздар, дагы алдыда кандай пландар бар сиздердин ошо агенттигиңиздерде, өзүңүздөрдө? Алдыда бизде эми өнүгүү да биринчиси. Анан өнүгүүнүн дагы жалгыз эле туризм эмес, башка тармактарга дагы киришсекпи деген ойлор бар. Мисалы, курстарды ачып, уже Travel Easy эмес, Easy Education деп. Билим алуу жеңил деп. Анан уже балдарды алып экскурсияларды эмес, уже алар менен англис тилин үйрөнүп, чет тилин үйрөнүп, анан колдон келишинче чет өлкөгө окууга жөнөтүп кайра алып келүү. Биздин алдыда пландарыбыз ошол. Бексултан, сиз өзүңүз
Кесибиңиз боюнча мына ушул туризм багытында билим алгансызбы? Жок, мен азыр 4 курсту бүтүп жатам. Мына меники туризмден бир топ эле алыс. Окуучайым мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу профили боюнча окуйм. Ал туризмден аябай эле алыс негизи. Бирок ошентсе дагы тиякта дагы коомго салым кошо турган профессиялардын бири да. Эми сонун азаматсыз. Балким келечекте дагы ойлор барбы мына ушул туризм багытында да билим алып, жасап жаткан жумушумду дагы да болсо өркүндөтөйүн деген? Бар. Кереги тиет экен негизи эле туризм. Мындай караган менен жеңил сезилгени менен баары бир өзүнүн бир оорчулуктары бар да. Анан ошону билиш үчүн негизи билимдүү болуш керек экен. Анан кийинчерээктен болсо дагы туризм жагынан кичине билим алып, же болбосо билген адамдардан кеңеш алып ошолор менен сүйлөшүүгө умтулуп жатам азыр. Түшүнүктүү. Ал эми биз суроону кайталап өтөбүз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Пирамида каналы качан негизделген деген суроого биздин WhatsApp каналыбыз аркылуу туура жооп берген, алгачкы болуп туура жооп берген биздин телекөрүүчүгө Travel Easy туристтик агенттигинин сиздер каалаган саякатына мына ушундай чакыруу баракчасын ыйгарабыз. Андыктан чамдаңыздар. Суроону кайталап өтсөм, Пирамида каналы качан негизделген деген суроо. Бексултан, айтсаңыз, ушул саякатка сиз кадрлар менен улам барган сайын өзүңүз тажап кетпейсизби ушул нерседен? Көп эле киши сурайт, тажабайсызбы деп. Мисалы, баары бир чын эле ар бир ташын деле жаттап бүттүк негизи. Анан ал жерге баргандын көңүл алуусу кайсы адамдар менен барганың ошондон деле туура келет. Таасир этет. Мисалы, кээ кезде жаштар менен барсаң, булсага америкалык кинодон келген бир сыяктуу сезилет, барып, кайра келесиң. Кээ кезде офистин жумуштары менен бара турган болсоң, кичине философский жака бурулуп кетип, ал жерден архитектурный зданиялерди карап, чет жакты карап, эки жакты карап, кичине булсага приключение эмес, уже кандайдыр бир поход сыяктуу сезилет. Кээ кезде улуу адамдар менен барсаң, алар уже кичине жашап калган адамдар, алар сага көңүл неметип, кеңеш айтып, жардам берип, ал жерде уже сага окууга барып келгендей сезилет да. Анан кандай адамдар менен барсаң, ошондой ар сайын өзгөчө болуп турат да. Ошон үчүн тажап деле кетпей Мисалы, кесиптеш бизге туура жооптор келди. Алгачкы болуп туура жооп берген абонентти биз жарыялап өтсөк, аягы 2394 менен аяктаган абонент Пирамида каналы 1991 жылы 5 майда негизделген. Азаматсыз, куттуктайбыз. Бизге чакыруу баракчасын карап байланышка чыгыңыз. Биз сизге мына ушундай Travel Easy туристтик агенттигинин саякатына чакыруу сертификатын ыйгарууга даярбыз. Биздин дарек кайталап өтөлү. Кулатов жана Правда көчөсүнүн кесилиши Учкун имаратынын 7-этажы. Келип алып кетсеңиз болот. Мына ушундай Travel Easy туристтик компаниясынын сиздер каалаган саякатына чакыруу баракчасы. Жана эфирден соң бизге байланышка чыксаңыз болот. Сөзсүз түрдө. Азаматсыз, куттуктайбыз дагы бир жолу. Бексултан, алдыдагы пландар менен бөлүшсөк, мына ушул туристтик агенттикти дагы да болсо өнүктүрүүдө кандай пландар бар? Өнүктүрүүдө азыркы тапта сайт жасап жатабыз. Сайт уже бизди эл аралык деңгээлге алып чыкканга жардам берет деп үмүт кылып турабыз. Азыр ошо сайт жасап, андан башка уже чет өлкөгө турларды жасап өнүткөнгө аракет кылып атабыз азыр. Сиздерди көбүнчө кайсыл жактан тапса болот? Баягы элдер кардалар сиздерди билиш үчүн. Бизерди билиш үчүн Instagram жана Facebook'та азыр баракчаларыбыз бар. Travel Easy деп издесе эле табат. Азыр ошол таптабыз. Анан Кудай буйрса 2-3 айдын ичинде сайтыбыз пайда болсо, сайттан табылат. Чарапат, Бексултан, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик, дагы да болсо компанияңыздар өнүгө берсин. Ушундай жаш студент болуп туруп, ушундай кичинекей туристтик компания, агенттик ачып баштаганыңыз бул келечекте дагы да болсо чоң-чоң бийиктиктерди багындырууга жол ачкан болот.